Кыргызстанда биринчи жолу териден жасалган буюмдарды Италия технологиясында оңдоо жана боё. Мына бул жакта турган көрнөктөн бир сүйлөмдөн эле 3 ката кездештирүүгө болот. Биринчиси өлкөнүн аты болсо, кийинкиси оңдоо жана боё. Ың жана йоттошкон тамгасы жазылбай алган. Эң кызыктуусу дал ушул көрнөктө эле орусча жазылганында. Впервые дегенде дагы эки башка жазылып калган. Эгерде биз мындай каталарды кыргыз тилинде жазылган дал ушул сыяктуу каталарды калаанын кайсыл гана көчөсүнө барып көрбөйлү, ар биринен дээрлик ар биринен кездештирүүгө болот. Анда биз азыр бир көчө гана ылдый түшүп көрсөк, дагы бир кызыктыруучу жагдай бар. Сумкалар дүкөнү. Мааниси жок, которулганы аз келгенсип, кыргыз тилинде өзгөчөлөнгөн ың тамгаларынын колдонулбагандыгын ар бир көрнөк жарнактан кездештирүүгө болот. Талапка ылайык алардын баардыгы кыргыз жана орус тилинде жазылып, мамлекеттик тил чоң тамга менен белгилениши керек эле. Кейиштүүсү бул эрежени сактабагандар толтура. Чайхана эмес, чай кадаал болуш керек. Омур, Михаям, Нореки деген бүгүнкү күндө деле илинип турат. Түштүк жаңы жолунда илинип турат, Токонбаев көчөсүндө. Эч кандай жыйынтык жок. Муну дагы ошо монополияга каршы агенттикке бергенбиз. Бул да кыргызча тилде жазылып атыптыр, э? Бир да кыргызча тилде жазылган эмес, а дегенде жазып атышкан. Бир 5-6 жыл мурун эскерткенбиз. Эми кайрадан буза баштады да, мыйзамдычы. Антейин десең, айрым көрнөк жарнактарда орусча сөздөрдү которбой эле кыргызчалап койгондору да бар. Кала берсе, кээ бирлерин үндүү да кылып коюшат. Грамматикага, орфографияга көңүл бургандар саналуу эле. Катарындагы мына бул көрнөк жарнак анык мисал. Мекемеден каталар үчүн сурап чалганыбызда төмөндөгүдөй жооп кайтарды. Баса бул жактын жетекчилиги деле илинип турган көрнөк жарнактагы катага баам салбаптыр. А что именно вы можете подсказать? Там на кыргызском чебер парикмахерлерди кызматташууга чакырат. Парикмахерлерди деген тоже переводится на кыргызский язык. И вот здесь профессиональная косметика для волос. Чач жасалголо үчүн болуп кеттир. 2 жазылып кетиптир да. Вы замечали эти ошибки? Да, в общем-то, нет. Нам как бы перевели переводческое агентство. Мы уже так и сделали. А какое переводческое агентство, можете сказать? Ой, я сейчас даже не вспомню. Калаадагы дээрлик басымдуу көрнөк жарнактар мамлекеттик тил комиссиясынын текшерүүсүнөн өткөн эмес. Аны талап кылганга мекеменин укугу да жок. Болгону эскертүү берүү менен чектелет. Ишкерлер котормо агенттиктер менен кызматташып, алардын маанисине же тыбыштардын туура же туура эместигине деле көңүл бурушпайт. Иши кылып которулду деген мамиле. Орчойгон каталарга компьютерлердин клавиатураларында ың тамгалары жок болушу бирден себеби. Өлкөгө кирип жаткан техникалык каражаттарда кыргыз тилинин камтылбай калышы сабатсыздыкка түрткү дешет тилчилер. Мындан улам көчө тилинин мааниси жок. Өкүнүчтүүсү ката менен жазылган көрнөк жарнактарга жарандардагы көнүп, кадыресе көрүнүшкө айланууда. Туура айрым типографиялык жайлар кыргыз ариптерин кошуп, компьютерге тамгаларды киргизип жатышат. Бирок бул аракеттин жардамы аз. Кавказдагыларга, Прибалтикага баары көтөрүп чыгат да. Кокустан бир сөзү туура эмес жазылып калса. А бизге баары бир ашмалтай болуп калдык да. Боло берет деп. Мисалы үчүн көл деген сөздү жаза албай кол деп жазабыз. Үй деген тамга жок, Кыргызстан жалпыбыздын уюбуз деп. Көрдүңбү, элементарный. Төөгө минбей, тоого минип калып атат, көлгө түшпөй, колго түшүп калып атат жаналардын жоктугунан. Ушул көрүнүштүн өзү да бүгүнкү күндө биздин латын графикасын өтүү жөнүндөгү маселеге түздөн түз шыкак берип атат да. Деген менен шаардагы көрнөк жарнактардагы эрежелерден сакталбашы муну менен чектелбейт. Кыргыз тилин мындай эле коюп, орус, англис, кытай, жапон тилдеринде жазып алгандары да бар. Мыйзамда жазылган кыргыз жана орус гана тилинде жазууга болот деген талап аткарылбайт.
кыргызча шрифттерге кошуп айрымда, бирок баарды жасабайт да. Өлөктөр биздин тилибиздин мындай эми мен оройраак айтайын, уруп да койбой атпайм. Көчөгө чыксаң, бул Кыргызстандын эмес, чет мамлекеттин шаары деп ойлойсуң. Бүт баары латын графикасында жазып атат. Баары жазып атат. Ал закондо турат. Кыргызча же орусча гана жазылат. Тура? Закондо аткарган киши жок. Орой каталары дээрлик ар бир ири соода түйүндөрдөгү жарнактардан кездештирүүгө болот. Уважаемые покупатели, просим голыми руками хлебобулочные изделия без упаковок не трогать. Для этого есть пакеты. Также можете обратиться к консультанту. Деп жазылган сүйлөм кыргызча которулганда, урматтуу кардарлар, колу менен аназыктарга тийбегиле. Бул үчүн ошондой эле адис билдириши мүмкүн топтомдору бар деп сөзмө-сөз жазылган. Туурасы, урматтуу кардарлар, нан азыктарын таңгагы жок кармабагыла. Ал үчүн атайын баштыктар бар. Же адистерге кайрылыңыздар. Көрнөк жарнактарды көзөмөлдөө маселеси 2 жылдан бери чечилбей келүүдө. Буга дейре тил комиссиясынын алдындагы департамент иш алып барса, ал жоюлганы ордуна мэриянын алдында жарнак бөлүмү быйыл гана ачылды. Алдыда бардык көрнөк жарнактарды мыйзамга ылайыкташтыруу аракети күч аларын убада кылышууда. Жалпы көзөмөлдөөгө аракеттенип атабыз. Бирок өзүңүз билесиз, бул аябай чоң мейкиндик. Биздин кызматкерлерибиз саналуу эле мэриясынын аппарат башчысы менен көзмө-көз сүйлөштүм. Кудай буйрса, жарнак бөлүмүн ачышыптыр. Кудай буйрса, алардын ою боюнча мыйзамга да туура келет. Шаардагы көчөлөрдүн аталышы бир гана тил жазылат, мамлекеттик тилде. Анткени орус тилине которгондо көпчүлүк инсандарыбыз, эркектерибиз аялгайланып кетип жаман болуп атпайбы? Туура эмес. Чаржай жазылган көрнөк жарнактардан чогулган айыптын суммасы былтыр 400 000 сомго жеткен. Ошол маалда жаза физикалык жактарга 1000, юридикалык жактарга 10 000 сом каралган. Жыл башынан бери бузуулар кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык айыптын көлөмү 17 000 сомго дейре жогорулады. Ал айыппул төлөнбөсө, биз ошо сот органдарына же ошо айыппулду төлөтүү атайын органдар бар, ошолорго кайрылуубуз шарттуу болуп калат да. Анан эгер ошол учурда дагы төлөбөсө, анда ошол органдар андан аркы иштерди алып барышып, аларды төлөтүп, же болбосо сот иштери бүтүп, ошондой жоопкерчилик каралган да. Деген менен тил маселесине ириде жергиликтүү бийлик кайдыгер карабаса, тиешелүү район, аймактарга илинген көрнөк жарнактарга көз салып турушса дешет тилчилер. Анан албетте ар бир тургун көрнөк жарнактарды жарыялоодон мурда тил комиссиясына кайрылып, сүйлөмдүн которулушун, жазылышын, айтор грамматикалык жана орфографиялык түзүлүшүнө дыкат маани беришсе дешет.